Саламатсыңарбы балдар? Кутман күнүңөр менен. Азыр биз турмуш тиричилигинин коопсуздугунун негиздери сабагын өтөбүз. Анда сабагыбыздын темасы менен таанышып алалы. Терс көрүнүштөр. Балдар, кана балдар, терс көрүнүштөр жөнүндө эстеп туралы. Анда сабактын максаты менен таанышып алабыз. Адамдардагы терс көрүнүштөр жөнүндө түшүнүгүңөрдү кеңейтесиңер. Терс көрүнүштөрдүн биздин жашообузга тийгизген терс таасирин билесиңер. Терс сапаттардан алыс болуу зарыл экендигин түшүнөсүңөр. Эми балдар, эл макалына көңүл бурабыз. Жакшы болуу аста-аста дегенди кандай түшүнөсүңөр? Демек балдар, жакшы болуу үчүн көп убакыт керек болот дегенди түшүндүрөт. Адамдарды бир көрүү менен эле бул жакшы адам деп баалай албайбыз. Ал үчүн биз аны менен баарлашып, мамиле түзүп, анан кийин гана анын кандай адам экенин билебиз. Ошон үчүн жакшы адам болуу үчүн көп убакыт керек болот дегенди түшүндүрөт. Ал эми жаман болуу бир паста дегенди кандай түшүнөсүңөр? Мында балдар, бир эле адамдын жаман жоругун көрүү менен аны жаман адам деп баалап коюуга болот. Ошон үчүн жаман болуу үчүн көп убакыт керектелбейт. Көрдүңөрбү балдар, көз ачып жумганча эле бир жаман жоругуңарды көрсөтүп койсоңор, силерди жаман адам деп баалап коюшу мүмкүн. Ошондуктан этият болуу керек. Балдар, бул сүрөттө эмнени көрүп турасыңар? Ооба, жаман жорук, терс көрүнүш, тамеки тартуу. Бүгүн биз ушул сыяктуу терс көрүнүштөр жөнүндө түшүнүк алабыз. Тамеки жөнүндө төмөнкүлөргө көңүл бургула. Тамекинин курамында балдар никотин, угардык газ, аммиак, мышьяк сыяктуу адамдын ден соолугун бузуучу нерселер бар. Бул нерселер жөнүндө билбесеңер балдар, чоңдордон сурасаңар айтып берет. Булар өтө коркунучтуу, зыяндуу заттар. Тамеки тарткан адамдын эс тутуму начарлайт, иштөө жөндөмдүүлүгү төмөндөйт, тиштери саргарат. Андан башка дагы ашказан, жүрөк ооруларына алып келет. Эң коркунучтуусу өпкөнүн, тамактын рак оорусуна кабылгандардын 90% тамеки тарткандар болуп эсептелет. Бул дегени балдар, ушул ооруга чалдыккандар 100 адам болсо, анын 90-у тамеки тарткандар дегенди түшүндүрөт. Тамеки тарткан адамдын өмүрү 8 жылга кыскарат. Көрдүңөрбү балдар, кандай коркунучтуу. Жыл сайын дүйнө жүзү боюнча 2 миллиондон ашык адам тамекиден каза болот. Тамекинин зыяндуулугу ушунчалык жаман экен, балдар. Кыскасы, бизге тамеки тартуу эч кандай пайда алып келбейт. Ошондуктан муну эң жаман терс көрүнүш деп баалоого болот. Анда балдар, дагы бир терс көрүнүш жөнүндө көңүл бургула. Бул спирт ичимдигин ичүү. Спирт ичимдигине арак, сыра, алкоголдук коктейлдер кирет. Анда балдар, ичкиликтин зыяндуулугу жөнүндө билип алгыла. Адамдын баш мээсинин кан тамырларынын жарылуусуна алып келет. Бул бир зыяндуулугу. Андан башка дагы боор, жүрөк,
ашказан, ичегилер жабыркайт. Кийинкиси организмди ууландырат. Андан башка дагы окууга болгон кызыгууну азайтат, пайдасыз иштер менен алектенүүгө алып келет. Жыл сайын дүйнө жүзү боюнча 4 миллиондон ашык адам спирт ичимдиктеринен каза болот. Бул дагы өтө коркунучтуу көрүнүш экен, балдар. Адам өлүмүнө алып келе турган. Эми балдар, мен адептүү баламын деген ырдын уйкаштыгын табууга чакырамын. Адептүү баламын, айтса тил аламын. Бир жакка жумшаса, буйдалбай эмне кыламын? Кана балдар, ойлонобуз. Азаматсыңар, барамын. Кийинки куплети. Көргөндө адамды, жай шилтейм кадамды. Алдында чыкыйып, айтамын эмнени? Кана балдар, ой азаматсыңар, саламды. Көп жаша уулум деп. Кетет ал күлүңдөп. Кубантып далайды. Кубанчу. Кана балдар, ойлонобуз. Азаматсыңар, күнүм көп. Бул ыр жактыбы балдар? Анда балдар, бул ыр Абзи Кыдыров агайыңардын ыры. Биз дагы ушул баладай адептүү бала болуп жүрөлү, Анда балдар, теманы бышыктайбыз. Бышыктоо үчүн бизге тесттер берилген. Биринчи суроосу. Тамекинин курамындагы зыяндуу заттардын катарын белгиле. А варианты. Уулуу зат, газ. Б варианты. Аммиак, мышьяк, никотин. В варианты. Мышьяк, спирт, никотин. Кана балдар, тамекинин курамында кандай зыяндуу заттар бар эле? Туура жообу аммиак, мышьяк, никотин. Көрдүңөрбү балдар? Экинчи сурообуз. Жыл сайын дүйнө жүзүндө канча адам тамеки чегүүдөн каза болот? А варианты. 2 миллиондон ашык адам. Б варианты. 3 миллиондон ашык адам. В варианты. 4 миллиондон ашык адам. Кана балдар, тамеки тартуудан канча адам каза болот эле? Азаматсыңар, туура жообу 2 миллиондон ашык адам каза болот. Анда үчүнчү суроого көңүл бурабыз. Ичкилик адамдын организмине кандай зыян алып келет? А вариантында унутчаак болуп калууга алып келет. Б вариантында начар окууга алып келет. В вариантында баш мээнин кан тамырларынын жарылуусуна алып келет. Кана силердин оюңар боюнча кайсынысы туура? Азаматсыңар, туура жообу баш мээнин кан тамырларынын жарылуусуна алып келет. Көрдүңөрбү балдар? Ушунчалык коркунучтуу жана зыян экен. Анда балдар, теманы түшүнгөн болсоңор, жыйынтыктайбыз. Адамдагы терс көрүштөргө эмнелер кирет? Бүгүнкү сабакта биз кандай терс көрүштөр жөнүндө түшүнүк алдык? Туура айтасыңар. Тамеки тартуу жана ичкилик ичүү жөнүндө. Тамекинин кандай ооруларга алып келерин билдиңер? Азаматсыңар, айрыкча өпкө, тамак ооруларынын рак ооруларына алып келет экен. Андан башка дагы көп ооруларга алып келет. Негизги коркунучтуу оорулары ошолор экен. Тамекиден жыл сайын канча адам көз жумат? Туура таптыңар, 2 миллиондон ашык адам, Ичкилик организмди эмне кылат? Биздин организмди кана балдар?
ууландырат экен. Жыл сайын канча адам дүйнө жүзүндө ичкиликтен каза болот? 4 миллиондон ашык адам. Деги эле ичкилик менен тамекинин бизге пайдасы барбы? Албетте жок. Демек, пайдасы жок болгондон кийин бул сапаттардан алыс болуу керек. Анда балдар үй тапшырманы белгилеп алалы. Ушул жогорудагы терс көрүнүштөрдүн зыяндуулугу жөнүндө үй бүлөңөр менен ой бөлүшкүлө. Саламатта калгыла, жаман адаттардан алыс болгула.